WhatsApp-ын жазып коюптур. Эми мен ар бириңердин WhatsApp-ыңарга жаза берсем менин убактым деле жок. Так, эл адашпайлы 120 депутатты шайлайбыз деп 120 орунду шайлап алды. Эми достор, бардыгы эле эме эмес, депутаттар азыр иштеп атат. Бетине чукуп, өкмөттү эме кылып, Масалиевтер жана башкалар, анан баарын эле койсуңар, анан мынтип эле бир тетеңдеп эле аздамдарга ат коюп мынтип берген. Алар койбосо биз эмнебиз? Биз анда башка нерсебизби? Андай бир кемсинткенди коюп жүрсөңөр достор. Адахан Мадумаров президентке татыктуу инсан, рахмат. Адахан Мадумаров кыргыз элинин элдик президенти, рахмат. Нурбек Жунусов, алар бийлик талашкандан бөлөк эч нерсе билишпейт. Туура. Так. Блогер Нышан Дооронбеков, кичине башкачараак тондо экен, шуну окуп берип коеюн. Блогер Аллахка шүгүр кылганды да үйрөнөлү. Аллах Таала шүгүр кылганга көбөйтүп берем дейт. Кыргызстанда жашаганыбызга шүгүр кылам мен. Сирия, Афганистан, Африка жана башка тынччылык болбогон мамлекеттерди төрөлүп калсак эмне болмокпуз? Дин менен жашап, Аллахты таанысак бактылуубуз, иншаллах. Абдан туура. Кудайга шүгүр кылганды эме кылышыбыз керек. Бирок баягы адилетсиздикти көрүп турганда ошол нерсени да айтышыбыз керек. Андан кийин бизди кандайдыр бирөөлөр каныбызды соргону биз билип туруп, биз төбөбүзгө мингизип, эме кылып көрсөк, көрмөксөн, билсек, билмексен болуп тымпыйып отура бергенибиз дагы ошол эле Аллахтын алдында менимче туура эмес болуп калат, достор. Албетте биз мындай чаң тополоңдорго, кан төгүүлөргө барбашыбыз керек, бирок ушул колдон келишинче бир мындай тынчтык жолдор менен өзүбүз үчүн күрөшүшүбүз керек, достор. Бакыт байке, канал ачкандан кийин мен өзүм акча төлөшүм керекпи? Канча төлөшүм керек? Өзүм ачкан каналга өзүм акча төлөймүн. Мурзаганиев Кудайберди. Сиз баягы YouTube'ка кирип, YouTube'дан мени көрүп турган ошол нерсеңиздин ошол сиздин каналыңыз болуп эсептелет. Ошого эле жүктөп эме кылып өнүктүрө баштасаңыз, ошентип эле кетет акырында. Анан акча төлөнбөйт эч качан. Наоборот, YouTube сизге төлөп берет. Аракет кылып пайдалуу нерсени элге айтсаңыз эле элдер көрө баштайт. Албетте биринчи элдер көрбөйт. Мына мен ушунча канча бакылдап шакылдап сүйлөгөнүмү 100 адам, 200 адам зорго көрөт. Мындан тыйын деле түшпөйт, чын айткандачы. Бир жылда бир кичине түшүп калышы мүмкүн. Эми ошол деле жакшы. Мен башка жактан иштеймин да, мисалы үчүн мен жумушта отурам. Үйгө барганда үйдө бошмун, ошол жактан чыгарам. Мен бир эмем да, мындай жүрөктөгү айта турган нерсем бул. Мен үчүн акчасы эме эмес. Албетте мен кийин ушул каналдардын артынан иштейм деген планым бар. Азырынча мен андай эме кылган жокмун. Эми силер үйдө башка иш кылбасаңар, абдан берилип, окуп, үйрөнүп, чоң нерселерди кылсаңыздар болот. Так. Сагын Кошойбаева деген менин эжекем бар. Абдан дайыма пикирин айтып турат. Айтканың туура, бирок айткан сөз арыктан сууга агат өкүнүчтүү. Арыктагы сууга агат өкүнүчтүү. Кудайым элимди журтумду сакта. Рахмат. Эми баягы сөздөн толк чыкпай эле айтылып кала берет. Туура, баарыбыз айта беребиз. Самом деле кылга келгенде башка нерселерди кылып, Адахан Мадумаров бүгүнкү немесинде айтты. Ошол шайлоого жакын эле келип эле анан көзүңөр тостойтуп туруп эле мынтип мага контур эмелерди берип, баягы атайын бир кычый турган мындай суроолорду, анан мындай эмне болду деп туруп элден карап отурсаң, заказной суроо экени билип турат да, ушул Адахан Кимсанбаевичке ошондой суроолорду берет. Ошолор жөнүндө айтты. Бир ошондой болбой, бир мындай эл үчүн кылалы дедикпи, до конца кылышыбыз керек, достор. Туралы, талап кылалы башка эмелерден. Так, Сагын Кошойбаев эже кайран эл дептир. Рахмат эже, активдүү катышып пикирлериңерди жазып турганыңызга. Так, Жанна Суерова, бизге Путиндей президент керек. Бул кечээки жерге жетип келдик. Мына бүгүн толук мен жеттим. Мен кечээ дагы айткам, бизге Путиндей эмес, бизге элге акчага кызыкпаган, чикис эмес, же болбосо миллиардер эмес, акчага кызыкпаган элге иштеп берем деген Адахан Мадумаровдай президент керек. Саламатта туруңуздар, достор.